суу кирип атып, бул жарылган там. Нарын шаарындагы Акка чөлкөмүн байырлашкан Аблес Чоңбагышев жана анын кошуналары үчүн күндүн жылышы чоң убаракерчилик. Үйлөрү менен корозайлары так эле тик тоонун этегинде жайгашкандыктан өйдөдөн таш топурага аралаш буркан-суркан агып түшкөн өжөр суу күнбү-түнбү өтө эле кооптуу. Мунун кесепетинен айрым учурларда ага каршы туруудан майнап чыкпай, азбы көппү зыян тартмай. Мына бир жерден суу түшөт, туалеттин агзаңынан кирет да, бул там жарылды. Мына бир тартылган тамдар. Бүтөмө менен тартылган, трос менен. Шундан суу түшөт, бул туалеттин агзаңынан кирет, суу моякка кирет. Мына тамдын артына барса жаракалар бар. Негизи облус борбору Нарын шаары кичинекей капчыгайда жайгашкандыктан жеке менчик секторундагы үйлөрдүн 70% тоо борлоруна курулгандар. Ошого жараша калаада 20дай коркунучтуу тилкелер бар. Ушундан улам жаратылыштын ар кандай кырсыктары күч ала баштаган акыркы кездери алдын алуу иш-чаралары кыйла активдештирилди. Бирок жергиликтүү бюджеттен бир жылга 200 000 гана сом бөлүнгөндөн көлөмдүү жумуштарды жасоого чама чак. Бир четинен мындай жагдай сырттан инвестиция тартууга мажбурлап, үстүбүздөгү жылы коопсуздук камсыздоо максатындагы бир катар долбоорлордун жүзөгө ашырылары күтүлүүдө. Ал эми ага өзгөчө кырдаалдар кызматы да кол кабышкылары элге эң керектүү курулмалардын өз убагында аяктарынын шарттары бышык. Нарын шаарындагы кооптуу деп эсептелген сел түшүүчү участактарда тагыраак айтканда Мазар булак жана Чыгыш булак коктуларында Агахан фонду менен селден коргоочу тосмолор курулган буюрса. Андан тышкары биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чарасына Нарын шаарындагы кооптуу деп эсептелген ошо сел коктуларында дагы сел тосмолорун куруу боюнча сунуштаа жумуштар жүрүп атат. Ошол эле учурда жаз күндөрү сел, кыян каптоо көнүмүш көрүнүш экендигин өз тажрыйбаларында таазын сезишкен нардыктардын кенебесиктери менен кайдырлыктары таң калтырат. Алардын кур дегенде не бар, не жок казында үйлөрү менен короо жайларын камсыздандырып коюуга моюндары жар бербейт. Маселен, шаарда жеке менчик секторунда эле 15 000ге жакын турак жай болсо, бүгүнкү алардын 6327 кырсыкка кабылышса, ири суммадагы каржылык колдоо алуу укуктарына ээ. Бирок сөз болуп жаткан калктуу пунктлардын барысынан эле керектүү мындай кызматтан пайдалана алышпастыгын жашырбайлы. Анткени камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга кооптуу аймактардагы жашоочуларга чектөөлөр бар. Бирок эми кооптуу аймак дегенде, мисалы үчүн таш кулаган жерлердин таштарын бекитип, же болбосо сел жүрчү жерлерге каналдарын коюп, тосмолорду койсо, сел келүү коркунучу жок болуп калса, анда кийинки жылы бул кооптуу аймактан чыгып калат экен. Эгерде жок жанагындай кооптуу аймак деп МЧС тарабынан бул жерден көчкүлө, бул жакта жашаганга болбойт деп заключение чыгып калса, биз ал жердеги аймактагыларды кыла албайбыз да. Мындай жактанда камсыздандыра албайбыз. Нарыктардын бактысына бул жолу тоодогу карлар эрип, ылдый карай акпастан жерге сиңди. Демек, кээ бир жылдардагыдай ашыкча убара тартмай жок. Антсе да сактыкта кордук жок эмеспи. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары.